биздин ого Акчечек фирмасы боюнча. Кыргызча биз Акчечек деп эле атырык, ону Белмайник дейсиңерби, дейсиңер? Белмайникпи же иши кыза Бермайник. Алтынын арды Бермайник деген кыргызча ошентип түшүндүк биз аялдар. Эми бул фирма боюнча сүйлөй турган болсок, бизге ушуга чейин иштеп аткан фирмалар биздин сууларыбызды булгап келди. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз айткан элеңиз, ушу инвесторлор, майда инвесторлорду жок кылабыз деп. Азыр бизге майда инвесторлор келип жайгашып, биздин алтындарыбызды алып, биздин алтындай болгон биздин ден соолугубузду жок кылып атат. Кыргыз эли мында биздин Кызыл Токой айылынын тургундары, биздин келиндерибиз бир жашынай 4-12 мүчөсү түгөл бир неберелүү болуп, ушу кыргыздын учугун улаган эмелерди төрөп, кыргыздын санын көбөйтөлүбү, же ушу Кызыл Токой айылына келген огу Бермайник компаниясы биздин суубузду булгап, биздин алтыныбызды алып, биздин алтындай болгон ден соолугубузду алып атат. Аларга алтын керек болсо, бизге биздин алтындай болгон ден соолук керек. Ошо алтын биздин ден соолугубузга эме болбойт. Татыбайт. Ошон үчүн биздин суранычыбыз, биз ушу аялдардын атынан мен сүйлөп атам. Бизге бул компаниянын кереги жок. Бизге ден соолук керек. Мына азыр жай келатат, июнь-июль болуп, үйдө биз неберелерибизди камап отура албайбыз. Сууга түшүп киринишип атат. Алардын ден соолугуна ким жооп берет? Ошо инвесторлор, Садыр Нуркожоевич, инвесторлор келгенде ошо кыргыздын келечегин талкалап, айылды талкалап, ден соолугун жок кылган компанияларды келдин деген эмеңиз, ошондой оюңуз бар беле, же Кыргызстандын келечегин ойлодуңуз беле? Эгер ушундай Кызыл Токойдун келечегин ойлогон болсоңуз, эми биздин могу кичинекей эле айылбыз, аны тияктагылар билестерби, билбейстерби билбейбиз, бирок биздин айылга келип ушу Акчечек Бермайник компанияны келип өз көзүңүздөр менен көрүп, кандай бизге айылга зыяндуулугу бар, ошону келип көрүп кетсеңиздер, бизге кел оң жагына чечип, биз мисалы айылдын атынан, ушу энелердин атынан мен айтып атам, биз иштегенде биз каршыбыз. Бизге ден соолук керек. Бизге ден соолук, балдардын келечеги ден соолук керек. Бул жерде элдин баары, мына энелер, акелер, эжелер сиздерди сыйлагандыктан, мыйзамды сыйлагандыктан ушунча күндөн бери жалпы 15 күн болуп калды. Булар бизди тоготпой эле Мусулман Сай деп аталат экен. Бермайник экен компаниянын аты. Булар келип иштеген жер Мусулман Сай деп айтылат экен. Сиздерди жана бийлик башындагыларды сыйлаган үчүн ушунча эл эч кандай мыйзам бузууга барган жок. Эскертип келатабыз, кат жүзүндө жазып келатабыз, эч ким мыйзам бузууга барган жок. Бирок өзүңүздөр айткандай, бардык нерсенин чеги бар. Сабырдуулуктун да чеги бар. Эртең мыйзам бузуулар болуп кетип, ошол Бермайник компания менен ортодо элдин ортосунда ызы чуу чыга турган болсо, бул жерде сиздерге жеткизбей эле булардын тааныштары, оперлер, башкалар келип эле элди бирден эле салып кетет. Ошо эртең элдин арасында, эл менен ошол компаниянын арасында ызы чуу чыга турган болсо, онда уже кеч болот. Сиздерден сураныч, ошол ызы чууга жеткизбей, мыйзам бузууга жеткизбей, жеринен келип чечип беришиңиздерди эл талап кылабыз.